Assalamualaikum. Ulan Acan Narmatovich, salamatsызбы? Mına Kuda kalasa siz yönetken köçetlerden bardығы köktedi, Kuda kalasa. 100%'ga köktedi. Mına özünüz aytmakçı düştükten tündükке karay kıyı degenizden ошондой kıldık. Mına gördünüz mü? Kanday jakşınakay olup köktedi. Men korktum elem. Bardı büçür alsa bulganda bolup kalat dep. Hiç kanday mesele yok köçette. Abdan sonun su koydum ekkendin ertesele. Azıdağı su koyayım dep kevrakatlarga su burup koydum. Bardı köktedi. Ulan aka, rahmat aka. Biz Kırgızlar rahmat aytışты ham үйрөнүшүбүз керек. Жаман жагыбызды эле айтып, жаман жагыбызды эле көрсөтөрбөй. Мына aka, Allah razı olsun sizге. Кудай кааласа, ошол кичине 8 сайтык огородунан пайда тапсам сиздерге дагы дуа кылып турабыз. Бала чакабызды багайлы эл журттан кем болбой жашайлы деп ошо сизден алган көчөттөрдүн ашу бардыгы абдан сонун болду. Эч кандай маселе жок көчөттө. Улан ака. Баары жакшы. Кээ арыктарга суу агып атат. Муну мен не демекчимин? Сизге расылык сөз айткым келди да. Мына малиналарым болсо, малиналарымдагы 100% болбосо дагы biraz 70% бар да. Мына жалаң ошо siz bergen köçöttөр абдан сон болуп көктөдү. Мына кааласа. Мына ородону оозду ачып алып да калсам, мына ортолоруна эмне кылайын деп атам. Кетмен деп чаап таштайын деп атам. Алдына малиналарга суу кетип атат. Малиналарым болсо мындай болуп көктөп калды. Ошо малиналарга суу коюп азыр эми ушагына да шүгүр дейин ака. Мына Кудай кааласа малиналар көктөп көчөттөрүм болсо бардыгы 100% абдан сонун. Ака. Рахмат улан ака. Кудай кааласа өлүштү дагы бак кылам деген оюм бар. Ошондо дагы бир кеңешиңизди бересиз, Кудай кааласа. Абдан сонун, эң сонун болду. Буларга дагы жер кургаганда эле, арык кургаганда эле эмесин суу коюп атам ака. Рахмат ака.